Мурдагы муфтий Жалилов Чубак Тажибаевич 1975-жылдын 21 январында Жалал-Абад облусуна караштуу Базаркоргон районундагы Баймундуз айылында төрөлгөн. Атасы Жалилов Тажибай математика мугалими, ал эми апасы Сакыева Гүлжамал англис тили боюнча мугалим болгон. Чубак ажы Жалилов үй бүлөдө 6 бир туугандын экинчиси. Чубак ажы Жалилов 1992-96 жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде, 2000-2002 жылдары Сауд Арабиядагы Аль-Куро эл аралык университетинин алдындагы Араб тили институтунда, 2002-2006 жылдары аталган университетте фикх боюнча билим алган. Орто мектепти алтын медаль менен, ал эми жогорку окуу жайларды кызыл диплом менен бүтүргөн. Эне тилинде жана орус, араб тилдеринде эркин сүйлөйт. Чубак ажы Жалиловдун эмгек жолу 1995-98 жылдары Кыргыз улуттук университетинин чыгыш таануу факультетинде араб тили сабагынан мугалим болуу менен башталган. Ал эми 2005-2007 жылдары бүткүл дүйнөлүк Ислам лигасынын Орто Азия боюнча эксперти, 2008-2010 жылдары Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгында фатва бөлүмүнүн жетекчиси, ошол эле жылдары Азирети Умар атындагы Кыргызстан Ислам университетинде мугалим болуп эмгектенген. Чубак ажы Жалилов 2010-2012 жылдары Кыргызстандын Азирети муфтийи кызматын аркалаган. Муфтий болуп иштеп турган убагында коррупцияга каршы бир топ реформаларды жасаган. Андан сырткары диний билим берүү тармагын жана уламалар кеңешинин, муфтийдин, казылардын, баш имам хатиптердин билимдерин, милдеттерин, жоопкерчиликтерин шариатка жана мыйзамга туура келе тургандай кылып реформалоодо бир топ салым кошкон. Чубак ажы Жалилов фикх, араб тилинин грамматикасы, тафсир, хадис терминологиясы жана хадис таануу илимдери боюнча окутууга, чечим чыгарууга уруксаты бар документтердин ээси. Чубак ажынын өзгөчөлүгү деп өздүк 3 бөлмө китепканасы, башкача айтканда 5 тоннадай китеби бар экендигин айтууга болот. Бир жолу унаасын сатып, акчасына чет өлкөдөн 1 тонна 700 килограмм салмакта китептерди алдырткан. Бир күндө адабий китептерден 500 беттей окуйт. Китеп окуп, маселенин чечимин издегенди, анализдегенди жактырат жана убактысынын көп бөлүгүн ушул ишке арнайт. Сүйүктүү устазыбыз Чубак ажыдан Алла Таала ыраазы болсун. Канча инсанды караңгылыктан, оор кайгыдан, кайгыга толгон жүрөктөрдөн, акыйкатты билбей адашып жүргөндөн, жүрөк өйгөн суроолордон жана башка көптөгөн инсандын жан дүйнөсүн жарыкка, ыйманга, исламга, акыйкатка сууруп чыкты. Ар дайым жакындары, мусулман бир туугандары менен аман болсун.